Кыргыз аскерин Тажикстандын чек-арачылары сабады. Кыргызстандын Улуттук коопсуздук комитетинин чек-ара кызматы Кыргыз аскерин Тажикстандын чек-арачылары сабаганын кечээ билдирди. Чек-ара кызматы тараткан маалыматка ылайык 19-мартта Лейлектин Сада аймагында кызмат өтөп жаткан жоокер чек-арада белгисиз автоунаа турганын байкаган. Ал машинаны кармоого аракеттенип тажик чек-арачыларынын кароолдо турган аймакка өтүп кеткен. Коңшу өлкөнүн чек-арачылары аны кармап кеткен. Эки өлкөнүн чек-ара өкүлдөрүнүн сүйлөшүүсүнөн кийин ал Кыргызстанга өткөрүлүп берилген. Маалыматка караганда бошотулгандан кийин анын башы жарылып, сыйрылган жана кийими канга боелгон абалда болгон. Ал тажик чек-арачылары менен мушташ болгонун айтып берген. Учурда жоокердин саламаттыгы туруктуу, ал ооруканада дарыланып жатат. Чек-ара кызматынын билдирүүсүндө окуя боюнча териштирүү жүрүп жатат. Тажикстандын расмий органдары комментарий бере элек. Эл чындыкты билсин. Дастан Бекешев орус бийлигин Путинди сындабагыла. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев жакын арада Орусияга барууну көздөгөн кыргызстандыктарды орус бийлигин сындабоого чакырды. Мындай билдирүүнү ал Телеграмдагы каналына калтырган. Жакынкы айларда же жыл ичинде Орусияга барууну же Орусия аркылуу өтүүнү көздөп жатсаңыз, орус бийлигин Путинди же Орусиянын элчилигин сындабоого чакырам. Анткени Госдума Орусиянын мамлекеттик түзүмдөрүнүн иши тууралуу фейк маалыматтарды тараткандарды жазага тартуу боюнча мыйзамды кабыл алды. Орус депутаттары сындасаңар анткени элчилик начар иштеп жатат дешүүдө, бирок ага карабай кандайдыр бир маселелерден оолак болуу үчүн бул кырдаал боюнча жазбоону сунуштайм деген депутат. Мындай чакырууну ал Кыргызстандын географиялык абалынан улам Орусияга мукташтыгы менен түшүндүргөн. Мүмкүн азыр Орусия аркылуу Европага же башка жакка каттамдар болбошу мүмкүн. Бирок ошентсе да кандайдыр бир нерселерди айтуудан карманууга чакырам. Эмне болсо да биз кыргызстандыктар этият болгонубуз жакшы деген Дастан Бекешев. Эл чындыкты билсин. Зеленский мен Путин менен сүйлөшүүгө даярмын, ансыз согушка чекит кое албайт окшойбуз. Владимир Зеленский Владимир Путинди кайрадан сүйлөшүүгө чакырды. Мен аны менен сүйлөшүүгө даярмын. Менин оюмча биз сүйлөшүүсүз согушка чекит кое албайт окшойбуз. Эгерде бизде согушту токтотуу үчүн 1% шанс болсо, менимче биз ал шансты колдонуп калышыбыз керек. Ошон үчүн Путин менен сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүн пайдаланышыбыз керек. Бирок биздин аракеттерибиз өзүн актабаса, анда анын арты 3-дүйнөлүк согушка алып келет, деди Зеленский. Орусиянын президенти Владимир Путиндин Донбасстагы калкты коргоо тууралуу билдирүүсүнөн кийин орус аскерлери 24-февралда Украинага басып кирди. Ошондон бери Украинанын бардык аймактарында аткылоо жана бомбалоо уланууда. Эң катуу чабуулдар Киевке, Харьковко жана Мариупольго жасалды. Жүздөгөн адамдар каза болуп, 3 миллиондон ашык адам өлкөдөн чыгып кетти. Эл чындыкты билсин.